Салам достор. Сиздер менен Мерим Осмонова, SMM PR адиси жана Окно онлайн басылмасынын негиздөөчүсү. Бул видеодо мен кантип учурдагы актуалдуу трендтерди көзөмөлдөп, кызыктуу контентти жаратса боло тургандыгын жөнүндө айтып берем. Алгач, тренд деген эмне экендигин түшүнүп алалы. Тренд англис тилинен келген сөз. Тенденция деп которулат. Ушул жылы, ушул айда, ал тургай бүгүнкү күндө актуалдуу болуп жаткан нерсе. Социалдык тармактарда трендтер укмуштуудай тездик менен өзгөрүп турат жана кечээ эле актуалдуу болгон нерсе бүгүн актуалдыгын жоготушу мүмкүн. Көбүнчө трендте болгон нерселер көбүрөөк пикирлерди жаратып, лайктарды чогултат. Ошондуктан социалдык тармактардын популярдуу колдонуучулары жана SMM адистерди аларды көзөмөлдөп турат. Трендтер кантип жаралат? Кокусунан же кандайдыр маалыматтык себептерден улам жаралат. Келгиле, кокусунан жаралган трендке мисалдарды карап көрөлү. Сиз үйлөн деген хэштеги менен баннерлерди өз шаарыңыздан, айылыңыздан же социалдык тармактардан көрсөңүз керек. Бул Имарат Прогресс курулуш компаниясы үчүн жасалган жарнамалык акция болчу. Бирок алгач көптөр билген эмес. Ал рекламаны социалдык тармактын колдонуучулары тамашалап, жада калса ушул жактан да туугандары мени ата-энелери үйлөн деп жатышканын жазып чыгып, бул хэштег популярдуу болуп кеткен. Ошол учурда бул трендти башка компаниялар да илип кеткенге жетишип калышкан. Дагы бир трендти белгисиз колдонуучулар Инстаграмга жумуртканын сүрөтүн жайгаштырып, лайктардын саны боюнча социалдык тармактагы рекорду жагыртууга кылган аракети менен жаратышкан. Жумурткага социалдык тармактардын колдонуучулары чын жүрөгүнөн лайк коюшуп, башкаларды дагы үндөгөн. Бир аздан кийин Тажикстан бул трендти кайталады. Бирок бул жолу таджик лимону менен. Билсеңиз да, билбесеңиз да, Тажикстан бүгүн лимону менен белгилүү болуп жатат. Бул аракеттер текке кеткен жок. Лимон жетиштүү деңгээлде лайк топтоп, балдар болсо бүгүн лиму деген өзлөрүнүн медиасын ишке ашыра алышты. Маалыматтык себептер көбүнчө майрам күндөрү болот. Андыктан календарь түзүп, майрамдарда кызыктуу материалдарды жаратсаңыз болот. Ошондой эле маалыматтык себеп бул сиздин өлкөдө, ар тургай дүйнө жүзүндө болуп жаткан көпчүлүк сөз кылып жаткан, сиз көз жаздымда калтыра албай турган актуалдуу нерсе. Бул жерде бир нече мисал келтирдим. Коңшу Казакстанда Борат тасмасы жакында өтө активдүү талкууга алынып, ал дагы маалыматтык себепке айланды. Туризмдин өкүлү болгон Казакстан Travel агентствосу колду жайып отуруп калбастан абдан сонун видео жаратып, Бораттын very nice деген сөзүн өлкөнүн жаңы туристтик ураанына айлантып койду. Ошондой эле учурда дүйнөдө кандай суроолор популярдуу экендигин же белгилүү бир темада канча суроо бар экендигин билүүгө болот. Бул үчүн Google'га кирип, Google Trends деп териңиз. Окошкого сизди кызыктырган нерсени жазасыз, мисалы шапка. Сизге ушул суроо талап боюнча статистика берилет. Сиз өлкөнү, шаарды, кайсы бир убакыт аралыгында тандап алсаңыз болот. Андан кийин жогорку сол бурчтагы 3 тилкени басып, популярдуу издөө бөлүмүнө өтүп, интернет колдонуучулары арасында эмне популярдуу экендигин билсеңиз болот. Акыркы сутка ичинде көпчүлүк PlayStation 5, GameStop, Titans тууралуу маалымат издешкен. Негизи оюнчулар абдан активдүү интернет колдонуучулар болушат. Мен биздин өлкөдө популярдуу суроолорду тапкым келди. Тилекке каршы Google маалымат чыгара алган жок. Балким бул айрым техникалык кыйынчылыктардан улам болушу мүмкүн. Кайсыл бир убакыт аралыгындагы трендтерди издей турган дагы бир нече кызматтарды сунуштай кетсем. Exploding Topics, Get Glimpse, Hustle Trends, ошол эле Google Trends жана башкалар. Баса, vc.ru сайтында мындай пайдалуу макалалар көп жарыяланып турат. Бул жактан да окусаңыз болот. Эми кызыктуу контентти түзүү жөнүндө. Контент бул англис тилинен которгондо мазмун деп которулат. Социалдык тармактардын колдонуучуларын көп колдонулган сөздөрдүн бири болуп азыр эсептелинет. Сиздин аудиторияңызга таркаткан бардык сүрөттөр, видеолор, тексттер, Инстаграмдагы, WhatsApp'тагы, Facebook'тагы стористер мунун бардыгы контент. Адамдар бири-биринен кескин айырмаланат. Ошондуктан ар ким ар кандай мазмунга кызыгат. Башкача айтканда, кандай болгон күндө дагы сиз төмөнкүлөрдү түшүнүшүңүз керек. Сиз кандай контент түзгүңүз келет? Блогуңуз эмне жөнүндө болот? Блогуңузда кандай негизги багыттарды алып барасыз? Жана сиздин максаттуу аудиторияңыз ким?
Сизге түшүнүктүү болушу үчүн мен бир нече мисалды келтирейин. Өзүн арзан билеттердин издөө тутуму деп атаган Aviasales тагыраагы анын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү атаандаштарынан оригиналдуу, өзгөчө контенти менен айырмаланат. Алар өтө жөнөкөй, түшүнүктүү тилде, юмор менен жазышат жана ар дайым трендтерди көзөмөлдөп турат. Дал ушунун аркасында алар эң популярдуу авиакомпаниялардын бири боло алышкан. Seriously медиасы атырлар менен чыгарган постторунан кийин популярдуу болуп кете алган. Алардын катталуучулардын жана сайтка киргендердин саны 10 эсе көбөйгөн. Бул контент сезимдерди ойготуп, кандайдыр бир ностальгияга жетелеп, ал тургай жазылып турган жыппар жытты сезип жаткандай сезим калтыра алгандыгы менен популярдуу болуп кеткен. Контентти түзүүдө биринчиден ал сизди кайдыгер калтырбоосу өтө маанилүү. Социалдык тармактагы ата-энелер тууралуу посттор эмне үчүн мынча көп лайк, топ жана комментарийлер жазылат деп ойлойсуз? Себеби алардын тирүү адамдар, алар биздин эң жакын адамдарыбыз. Мисалы, эгерде сен апаңды сүйсөң, лайк бас деген сыяктуу контент Одноклассникиде эң популярдуу болуп саналат. Сөзсүз түрдө эле идеалдуу контент жаратуунун кереги жок. Муну актриса Жания Журинская тастыктап келет. Ал өзүнүн Жания менен тамак жасаба деген аталыштагы тамак жасаган учурундагы видеолорун тартып чыгарат. Анын тамактары даамдуу жана кооз көрүнбөйт, бирок ал өзүн күлкүлүү көрсөткөндү билет. Эң негизгиси кандай болсо, ошол бойдон кала алат жана кемчиликсиз, укмуш идеалдуу болууга аракет кылбайт. Бигзада Жолборстун блогу бир нече темада. Алардын бири кийинүү. Ал ушундай видеолорду тартып, монтаждап, убара болот. Ал эми бул үчүн соода борборлору кызматташууну сунуштап, дүкөндөр жарнама үчүн ыраазычылык билдирип, кийим-кече белекке беришет. Ошол эле учурда ал сапаттуу жарнамаларды жасаганга аракет кылат жана бул анын колунан келгенин көрсөк болот. Ушул менен сабакты жыйынтыктайм. Сапаттуу контентти түзүңүз, кылган ишиңизди сүйүңүз. Сиздерге чоң ийгилик каалайм. Сак саламатта калыңыз.